Ош шаарындагы номер 46 орто мектеп 9 класс кыргыз адабият сабагы даярдаган Садирова Замира Асановна. Кадырлуу менин сүйүктүү окуучуларым, мына дагы Кудайымдын улуу күнү дүйшөмбү 13 апрелде жолугушуп турганымдан кубанычтамын. Бүгүн силер менен кыргыз адабият сабагы жогорку деңгээлде чогуубуз менен өткөрөм деп ойлоп турамын. Окуучулар, сабак башталардан мурда силерге бере турган сунушум бар. Төмөнкү саптарга тиешелүү сөздөрдү коюп, ырды толуктасаңар. Чыкпай тазалыкты кармайбыз, жүзүбүздөн албайбыз. Сактанууну аткарып, чың болушун каалайбыз. Кане эмесе окуучулар, жогорудагы ырдагы жок сөздөрдү таап койсоңор, силер бүгүнкү шартты кырдаалды эске алууңар керек. Таптыңыздарбы? Ордуна коюп көрүңүздөр. Мен силерге ишенем, туура аткардыңар деп ойлоймун. Анда ырды баарыбыз чогубуз менен айтып көрөлү. Үйдөн чыкпай тазалыкты кармайбыз, жүзүбүздөн маскабызды албайбыз. Сактануунун эрежесин аткарып, ден соолуктун чың болушун каалайбыз. Балдар, андай эмесе бүгүнкү кырдаалга карап биз үйдө онлайн сабак өтүп жатканыбызга байланыштуу болуп жатат. Тажи вирусунан сактануунун эрежелерин сактаганыңар бизге, силердин үй бүлөңөр үчүн кошкон чоң салымыңар болот. Сабак баштардан алдын силерге мен тез иштеп көрсөтмөкчүмүн. Кыргыз Республикасынын акчасы качан кабыл алынган? А.Сы 1992 жыл 3 март. Б.Сы 1993 жыл 10 май. В.Сы 1995 жыл 5 май. Г.Сы 1992 жыл 18 декабрь. Анда эмесе туура жоопту айтыңыздар. Туура жооп Б.Сы 1993 жыл 10 май. Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, силер менен дагы акчага байланыштуу ой жүгүртсөк. Бул тез, бат, тап деген оюн деп айтууга болот. Андыктан ким чакан, ким билимдүү экенин биргеликте баамдайбыз. Анда ручкаңарды алып, мен берген суроолорго бат жооп таап, биринчилерден болуп колуңарды көтөрсөңөр. 20 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 50 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 100 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 200 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 500 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 1000 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 2000 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? 5000 сомдукта кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? Берилген суроолорго тез, бат, тапсаңар. Ким биринчи жооп тапкан болсо, жообуңарды айтсаңар болот. Кана ким жоопту тапты? Жоопторду тыңшасак. 20 сомдукта Тоголок Молдонун сүрөтү, 50 сомдукта Курманжан Датканын сүрөтү, 100 сомдукта Токтол Сатылгановдун сүрөтү, 200 сомдукта өзүңөргө белгилүү болгон Алыкул Осмоновдун сүрөтү, 500 сомдукта Саякбай Каралаевдин, 1000 сомдукта Жусуп Баласагындын, 2000 сомдукта Манас Баатырдын, 5000 сомдукта Сүймөнкул Чокморовдун сүрөттөрү бар экендигин билдиңер. Жогорудагы сүрөткө көңүл бурсаңар. Бул кимдин сүрөтү экен? Окуучулар, бүгүн силер менен кайсы тема боюнча аңгемелешебиз экен? Азаматсыңар?
Жусуп Баласагын боюнча Жусуп Баласагындын өмүр жолу менен. Бүгүнкү темабыз Жусуп Баласагындын өмүр жолу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Жусуп Баласагындын адамзатка тартуулаган адамдык касиет жөнүндө маалымат аласыңар. Даанышман Баласагындын өмүр жолу менен таанышасыңар. Куталчы билим эмгеги эмне тууралуу жазылган жөнүндө маалымат аласыңар. Жусуп Баласагын дүйнөлүк руханий маданияттын ири өкүлдөрүнүн бири. Улуу ойчул ишмер Жусуп Баласагын 2015-жылы айрым маалыматтар боюнча 2016-жылы Карахандар каганатынын Чүй өрөөнүнүн чыгышындагы азыркы Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан биринчи борбору Баласагын шаарында туулган. Жусуп Баласагын өмүр баяны жөнүндө азырынча толук маалыматтар жокко эсе. Бирок автор өзү жөнүндө жазып кеткен кээ бир фактыларды анын Куталчы билим поэмасынан кездештирүүгө болот. Поэманы жазып бүткөн мезгилде Жусуп Баласагын 55 жашта болгон. Ал поэманы Баласагын шаарынан баштап 1067-жылы 1070-жылдары Кашкарда аяктап, баш аягы 18 айда бүтүргөн. 1067-1070-жылдары Жусуп Баласагын жазган түрк тилиндеги Куттуу билим эмгеги дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Азыркы учурда Жусуптун Куталчы билим поэмасынын 3 нускасы сакталып турат. Бир нускасы Вена шаарында сакталып турат. Жогорудагы сүрөттөргө көңүл бурсаңар, Жусуп Баласагындын жазган поэмаларынан. Намангандан табылган 3 нускасы азыр белгилүү болгон нускалардын эң толугу болуп эсептелинет. Куттуу билим чыгармасы ыр жана кара сөз менен жазылган. Кирис сөздө байыркы чыгыш акындардын чыгармаларына өтө эле мүнөздүү болгон асман менен жерди, тоо менен түздү, суу менен деңизди, күн менен жылдызды жана башкаларды даңазалаган салттуу мотив бар. Поэмада автордун философиялык терең ой жүгүрткөн маселелеринин бири адамзаттын бактысы жөнүндө болгон. Ар түрдүү кесиптеги адамдарды илим-билимди, ыймандуулукту, адилеттүүлүктү, акылды, абийирдүүлүктү, чынчылдыкты, ынсаптуулукту, эмгекчилдикти даңазалайт да, ал аркылуу адамдарды мыкты сапаттарга ээ болууга үндөйт. Мисалы, ким китепти окуй билсе күтүнө, эки дүйнө жарык берер ишине. Илим болсо кесиптешиң кошунаң, тагдыры катал болбойт десең өзүңө, тилиң тиштеп сак болгунуң өзүңө. Өмүрдү ата журтка арнасаң, жыргап куунап кор болбойсуң эч качан. Кут бир келет, бакпасаң кетип калат. Бак бир конот, үйлөсөң өчүп калат. Куталчы билимдин башынан аягына чейин автордун жөнөкөйлүк жана кичпейилдик, мейримандык тууралуу омоктуу ойлорду көп ирет кайталанып айтылат. Балалуу болгон соң ата-эненин өздөрү үлгүлүү жүрүш-турушу жөнгө салуу оң деп баса белгилегени. Анткени уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың дегендей, атаны көрүп уул, энени көрүп кыз өсөт. Ушул салттуу адеп жолун сап туткан Тубасов философ ойчул ата-энеден тарбия көргөн балдар бактылуу болоорун, балдарды акыл эстүү болсун деген ата-эне аларга жаштайынан билим берүүсү зарыл экендигин поэмада баса белгилеген. Бизге белгилүү болгон ойчул, даанышман, билим жөнүндө түгөнбөгөн ойлорду айткан инсан Жусуп Баласагын 55 жаш курагында 1075-жылы дүйнөдөн кайткан. Мындай ыйык касиет элибиздин кун жеткис кенчи макал-лакаптардын эң сонун аныкталган. Демек, даанышмандын сөздөрү түбөлүктүү экендигине дагы бир ирет ынанабыз. Урматтуу окуучулар, жогорудагы Жусуп Баласагындын өмүр жолу түшүнүктүү болсо анда макал-лакаптарынан жана учкул сөздөрүнөн жазып чыксаңар. Мен силерге үлгү көрсөтөйүн, калганын өзүңөр жазып улантсаңар. Тирүүлүктө баарынан Кудай улуу.
бир өзүнө татыктуу урмат кылуу, ал улукта күчтүү дагы ченемсиз, агаруу да көгөрүү да жок ансыз. Жерде көктө күн көргөндүн эгеси, сага жашоо өмүр берген дал өзү. Жусуп Баласагын. Окуучулар, сабагыңызды улантып, Жусуп Баласагынын учкул сөздөрүнөн жана макала каттарынан жазсаңар. Жазган болсоңор, мага колуңарды көтөргүлө да жөнөткөндү унутпагыла. Окуучулар, силерге үйгө тапшырма төмөндөгүчө болсун. Сабагыңыздан эмнени үйрөндүңөр? Жусуп Баласагынын Куталчы билим поэмасы алгач ким кыргызчага которгон? Жусуп Баласагынын Куталчы билим поэмасы канча баптан, канча бейттен, мындан тышкары канча рыбайлардан турат? Тапшырманы так маалымат менен берсеңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.